Арбаңыздар Кыдырлуу кыргыз журту KG Москва каналында Түгөнбөйт кыргыз баяны долбоорунан эсендешип жатканыма кубанычтамын. Мына өзүңөр көрүп тургандай кыргыздын боз үйү тигилип турат. Москва шаарындагы Дүйнөлүк цивилизациялар институтунун короосунда турабыз. Москва шаарында туруп, кыргыздын боз үйүн эл аралык деңгээлде даңазалап жүргөн. Боз үй дайым биз менен долбоорунун жетекчиси Дамира Казакбаева эжебиз менен аңгеме дүкөн курмакчыбыз. Жакшысызбы? Ден соолугуңуз жакшы, күүлүгүчтүү жүрөсүзбү? Бул сүрөттөр эке, бул боз үй. Боз үй дайым биз менен проект 20-жылдан бери. Боз үйдүн жыл болуп атат. Анан кийин ар ай сайын мындай выставкаларды өткөзүп, тиги Диас Устемировдун выставкасы болгон өткөн айда. Анан ошол выставкасынан ошол сүрөттү тартып бердим да. Немен негизи Чубак атанын көк аласын окшош экен. Мен мингем да түшүмдө Чубак атанын көк аласынчы. Манас атаныкын айтып атпай, өңү кула, кара жал, өзгөчө сонун буйрумал деп атпай. Чубак атанын көк аласы ушундай бирок чоң да. Чоң. Ушул боз үйдүн турганы Москванын чоң ортосунда. Өзгөчө дем берет, өзгөчө көрк берет да кыргыз баласы үчүн. Мисалы үчүн мен үчүн аябай кубанычтуу болуп атат. Анан ушул идеяны ишке ашырыш үчүн көп жыл ойлонуп жүрдүңүз да. Ушу боз үйдү канча жылдан бери тигип келатасыз? Өзү бул боз үйдү мен 5 жыл каражат топтодум алыш үчүн. Пенсиямды топтоп, анан үйдөгүлөр, кызым жана жолдошум жардам берип, анан 20-жылы алып келип, 1-июнда Москвада эң чоң китепкана бар. РГДБда. РГДБ — это Российская государственная детская библиотека. Бул дүйнөдөгү эң чоң ири китепканалардын ондугуна кире турган аябай чоң китепкана. Ошол жерде фойесине боз үйдү тигип, ал жап-жашыл чөпкө окшогон ковер бар экен. Ошо жайлоодо отургандай болуп, 1-июнда 20-жылы балдарга ошол жерге майрам уюштуруп бергенбиз биз. Анда көлдүн, Ысык көл коомунун балдары келип мага боз үй тигишип беришкен. Көлдүк балдарды жана ошо Жети Дубандан Кыргыздын мигранттардын балдары келип, ошол жерде балдарга 1-июнга майрам уюштуруп, концерт кылып, орустар менен чогуу кара жорго бийлеп, ошондо 1-чи жолу тигилген. Андан мурун көргөзмөлөргө элчиликтин боз үйүн алып тигип жүргөн болчумун. Түбүтейкага тигилген 18-жылдан бери өзү тигилип атат да боз үй. 2 жыл ошо элчиликтин боз үйүн ошо көргөзмө өткөндө сурап тигип аттым. Анан 20-жылы ошо каражат топтолгондон кийин алып, анан боз үй дайым биз менен проектти баштап, китепканаларга, Москвадагы китепканалардын баардыгына китепканачы заведующийлер менен сүйлөшүп, анан аларга 1 айгабы, 3 айгабы ушундай договор кылып, ошол жерлерде мастер-класс өткөзүп, анан китеп жазган акын жазуучулар менен алардын бет ачар, китептин бет ачарларын өткөрүп, анан эң чоң выставкабыз биздин Мурас деп аталган 9 улуттун өкүлү катышкан 185-чи библиотекада өткөзгөнбүз. Бул ошо пандемия болоорунун астында аябай чоң көргөзмө өткөн турбайбы? Көргөзмө, фестиваль болгон. Орусча наследие, кыргызча мурас, казакча мураз болот экен. Китептердин көргөзмөсү болду да 9 мамлекетте. 9 мамлекеттин китептерин эмес, алар улуттук ырларын, бийлерин, анан кухня тамак аштарын ошентип 9 улуттуку катышып, СНГ, мурдагы СНГ республикасынын түрк тилдүү элдердики. Андан кийинки жылы балдардын түрк тилдүү жомоктордун фестивалын өткөздүк. Иши кылып ар жылы жайында балдарга ушул китепканаларда тигип иш чара өткөрүп аттык да. Мисалы бул боз үйдө Байыртадан кыргыз атабыз жашаган, Манас атабыз жашаган боз үй. Бул боз үйдө канча аяндар, баяндар айтылган. Анан сиз ушул боз үйдө кичинекей балдарды манас айттырып,
келип даярдап атасыз, кыргыз тилин үйрөтүп атасыз. Анан ушул тууралуу айтып өтсөңүз, ушул иштериңиз тууралуу айтып өтсөңүз. Боз үйдө мен ар бир боз үйдүн элементтерин кереге, уук, түндүк эмнени түшүндүрөт. Ошону мен орустарга жана келген башка улуттарга айтып берип 1,5 саат экскурсия өткөзүп атам. Ошо эң узун экскурсия меники 2,5 саат болду. Ошондо дагы элдер кеткиси келбей, ар бир элементи тууралуу айтып бергенде ошончо узак болот экен. Анан мен бир аз темир ооз комуз какканды да үйрөнүп алдым. Экскурсиянын аягында ошо темир ооз комуз кагып берип, кыздарга чыйгурчак жасаганды үйрөтүп, келген конокторго ошо боз үйдүн ар бир элементи тууралуу айтып берип, анан балдарга манастан текст үзүндү жаттатып, фестиваль, жомок фестиваль, түрк тилдүү элдердин жомокторун балдарга айтып берип, мультфильмдерин көрсөтүп, ушинтип иш кылып атабыз да. Анан көргөзмө болгондо, бул общий московский көргөзмөгө чыкканда, ошо боз үй менен чыксаң, уже башкача сезимде болосуң, себеби биздин кыргыздын өзгөчөлүгү ушу боз үйдү мурдагы ата тектерден калган методика менен жасаганы өзгөчөлүгү. Себеби башка улуттар азыр бардыгын станок аркылуу эле, кол менен жасабай станок аркылуу жасаган үчүн алардын ушу боз үйдүн ичинде аурасы совсем башкача да, башкача. Биздин боз үй болсо өзгөчө боз үй, себеби ар бир элементи кол менен, уук дагы, кереге дагы ар бирин кол менен кынаптап жасаган үчүн башкача, бышык дагы болот экен. Анан дем бергени да башкача да. Күч кубат бергени да башкача да. Анан биздин кыргыздын эң мактана турган, биздин маданияттын тоо чокусу дей турган ошо боз үйүбүз, манасыбыз, комузубуз биздин жаныбызда болуш керек. Ошон үчүн балдарга алып келип көрсөтүп, ошо айтып бергеним себеби, бул жакта балдар орусча көп сүйлөгөндүктөн кыргыз тилин унутуп калып, өзөгүнөн ажырап калбасын деген максатта алып келип, кыргыздын эле балдарына кыргызча ушу дүйнө таанымын кеңейтип үйрөтүп атасыз да. Жаман таасир берген, биз ВДНХда көргөзмө өткөрүп атканда бешик бар болчу. Бешикти алып келип, ошо Москвада төрөлгөн бала атасы келип, бул эмне деп сураса билбей койду да, бешик эмне экенин. Анан бул биздин улут үчүн трагедия. Кыргыздын баласы илгери, кыргыздын баласы өзүнүн бешигин билбей атат. Калса, бул бизге өтө жаман көрүнүш деп, анан мага ошол аябай жаман таасир берди. Анан буларды көрсөтүш керек экен да деп, анан биринчи жылы, биз 18-жылы улуттар үйүндө именно ошо бешикке арналган обряд пеленания, бешик бөлөө каада салтын, ырымын жырымын көрсөтүп выставка өткөзгөнбүз. 18-жылы ал муниципальный ишкана болгон үчүн бизге пресс-релиз жазып, кадимкидей афишаларды чыгарып, ошондо өткөзгөнбүз да. Эң биринчи выставкабызды ошо 18-жылы өткөзгөнбүз. Эже, мына сиз ошол эл аралык деңгээлде башка улуттагыларга дагы, кыргыздын өздөрүнө да ушул боз үйдүн жасалышын, ырым-жырымды, каада салтты жөн эле эмес иш жүзүндө көрсөтүп баарын жеткирип жүрөсүз да. Айрыкча ушу чет өлкөлүк жарандарга кандай таасир этет ушу боз үйчү? Ой сезимдери кандай болот дейм да. Кыргыздын боз үйүнө, жеке эле боз үйгө аябай кызыккандар көп. Өткөндө, өткөн айда эле июнда аябай чоң выставка болду. Путешествие, форум, путешествие, экскурсия, чоң форум болду. Ошондо биз боз үйдү тигип,
артисттер дагы келди, жаа тарткан кыздар, биздин улуттук тамак ашты, боз үйдү, анан комузчулар келди. Аябай жакшы, эң адамды өзүнө тарта турган павильон биздики болду да, кыргыздардыкы. Очередь менен, кезекке күтүп туруп кирип атышты, боз үйгө кирип. Анан мен ар бирин келген адамга түшүндүрүп айтып берип аттым. Эмнеге керек эди, эмнеге уук, түндүк тууралуу ошо айтып берип, бул биздин Кыргызстандын аброюн ошондо аябай кыйла эле көтөрүлүп койду. Себеби туристтик форум болгондуктан бул боз үйдө жашаган лагерлер бар деп кызыктырып айткан үчүн өтө көп адам ошол жерден сразу телефондорун жазып алып, кайсы пансионаттарга барыш керек экен, рекламный щиттер аябай жакшы көргөзмө болду. Иши кылып эң адамды көп тарткан павильон биздики болду да. Ошо боз үй болгон үчүн. Боз үй болгон үчүн ошо боз үй кадимкидей боз үйгө суктанышпы? Магниттей тартып келип атты да. Элдин баардыгы очередке туруп кирип көрүп атышты. Көптөгөн көргөзмөлөрдү уюштуруп жүрөсүз, көптөгөн чеберлерди алып келип, анын адистигин даңазалап жүрөсүз да. Ошол иштериңиз тууралуу айтып өтсөңүз. Биз 19 жылы ошо пандемия болор башталарынын астында аябай чоң выставка уже ошол жылы биз 5-чи жолу катыштык. Тюбетейка деген чоң улуттар аралык чоң ошо Восточный базар деген неме болот, фестиваль өтөт жылыга. Ошондо Курмангазы Азыкбаевди чакырып, ошо келип аябай жакшы концерт берип, кыргыздар үчүн кыргыздын аброюн кыйла эле көтөргөн. Себеби ал киши абдан жакшы көп инструментти ойнойт эмеспи? 54 инструментин алып келип ойноп берген да. Андан кийинки жылы Турар келген, анда улуттар үйүндө болгон выставка. Ошол жылы Курмангазы Азыкбаев келген жылы Аида Балтабаеваны чакырган Оштон. Бул курак, мына как раз ошо Аида Балтабаеванын иштери бул. Курак неме кылган. Анан кече жакында Турар Тургуналынын көргөзмөсү өттү. Өткөн айда, июнь айында. Бир аз каражат топтоп, анан ушундай кыргыздын атактуу кыздарын, же уулдарын алып келип, маданиятын даңазалаганга салым кошуп атам деп айта алам. Себеби ар бир таланттуу инсан кыргыздын жакшы жагын көрсөткөнгө аракет кыла турган болсок, кыргыздын аброю кыйла эле көтөрүлүп калды десем болот. Себеби мурда биз выставкаларга катышып жүргөндө бизди дайыма мындай чекеге коюп коет болчу. Чекеде сүрүлүп калат элек. Анан ошо боз үй болгондон бери биз дайым борбордук ортодо боло баштадык. Ортодо болобуз, борбордук местаны ээлеп, анан боз үй бизди кыйла эле көтөрмөлөйт экен. Азыр ошо көчмөн калктардын арасынан өткөндө дагы неме кылышты, ошо туристтик форумда дагы айтышты. Көчмөн калктар кыргыздар, анан монголдор, кыргыздар менен монголдор эле эски методика менен жасайт экен. Калгандардын баардыгы боз үйдүбү? Боз үйдү станок менен жасаган үчүн биздикиндей кооз чыкпайт да, башкалардын боз үйү. Ошо биздин боз үй айрыкча кыргыздардыкы укмушта керегеден өйдө тиги ууктардын ийилиши, монголдор түз эле жасап коет атпайбы? Бирок ошо көчмөн калктардын арасынан ошо азыр колго жасаган эки эле улут калыптыр да. Эки эле улут бар экен. Ошо анан эң көп колдоно турган ошо монголдор менен кыргыздар экен боз үйдө. Бул ошо научно уже исследование кылышып, ошон айтышты да. Сиздин чий курчак жасаган чеберчилигиңизди билебиз да. Анан ушул тууралуу айтып берсеңиз. Чий курчак бул кыздарга мастер-класс өткөзүп, биз 19-жылы посольствода жайында этнолагерь ачып, ошол жерде чий курчак жасаганды үйрөткөм. Биз ар жума барып ошол жерде
сабак берип, анан кыздарга ушундай балдар дагы жасаган. Бул чий курчак жөн гана курчак эмес, бул сыйкыры бар курчак десе болот. Себеби чий курчак жасаган кыз баласын эч качан таштабайт экен. Азыр эми сыйкыры деп ушуну айтып атасыз. Сыйкыры деп ушуну айтып атам. Себеби чий курчакты колуна алып жасаган бала, муну кыз именно чоң энеси небересине, апасы эмес, чоң энеси небересине үйрөтүш керек экен, кандай жасашты, анан кандай кийим тигишти, кантип мунун кийимдерин сакташты. Ушу 3 түрлүү кылып жасап, анан кыздарга айтып түшүндүрүп берип атам. Анан бул баш кийимдери дагы ушу чий курчактан көрсөтүп, мына муну жаш кыздар кийет. Шөкүлөнү болсо, мына шөкүлөнү жанагындай сөйкө салынып, башы бош эмес, бойго жеткен кыздар кийет. Мындай элечекти только турмушка чыккан келин кыздар кийет деп түшүндүрүп айтып берип атам. Себеби азыр бизде аралаш үкү топу кийип алып 50-60ка чыккан аялдар үкү топу кийип жүрүшөт да. Ошогон мен кичинекей чагынан баштап кыздарга үйрөтүп атам. Баш кийим кыргыздар үчүн паспорттой эле. Мурда баш кийимден билчи, статусу кандай экен. Чачтан улам эле билип койчу экен да. Ооба, чачтын өрүмүнөн баш кийимден билчи кандай экен. Эгерде шөкүлө кийип жүргөн кыз болсо, даже сүйлөгөнгө даап сүйлөй алышкан эмес мурда. Ошон үчүн азыркы биздин кыздар ушуну билиш керек да. Мен ошон үчүн өзгөчө баш кийимине көңүл буруп, анан бул курчактын жасалышына, анан бул жөн эле оюнчук эмес, бул жанагы мынтип тегереткенде ар бир манжаны тренировка кылат, логическое мышление деп коет. Буларга ошо эгер канча көп мынтип бураса колуна, ошончо көп мээси жакшы иштейт. Япондуктар булар ушул методиканы ойлоп чыккан экен. Анан биздики дагы ошо чоң энелерибиз япондуктардан кем калбай ушуну ойлоп тапканда. Себеби колу менен бир нерсе жасаган кыз жаратман кыз. Кийин үй бүлөдө аябай жакшы апа боло турган. Ошон үчүн бул данек салып коет экен да. Ошо үйрөткөндө, ушуну үйрөтүп жасагандан кийин анан тилеги менен үйрөнсө, ооба. Анан кандай ухаживать эткенди, кам көрүү, кандай кам көрүш керек курчакка. Бул жеке эле курчак. Жөн эле жасап койбой, кантип кам көрүш керек? Кантип кам көрүш керек курчакка, кантип кийимин тигиш керек. Бул чеберчиликке үйрөтсө дагы, жо энесине как материнский өзөк салып койгон да. Ошон үчүн ушул курчак, чий курчак бул биздин философиялык, улуу кыргыздын философиясын камтыган аябай чоң сыйкырлуу курчак деп айтсам болот. Москвага келгениңизге канча жыл болдучу? Анан ушул иштерге кантип аралашып калдыңыз? Мен Москвага келгениме 15 жылдан ашып калды. Биринчи келгенде мурда эл катары эле кара жумушта иштегем. Кийин анан паспорт алгандан кийин балдарды окутканга аракет кылып, Атай курска барып 9 ай окудум. Курчак жасаган курс. Бул жерде Московская. Курчакты жасаш үчүн, ушулар жасаш үчүн атайын окудум. Эми чий курчакты муну өзүм билчимин, мага чоң энем үйрөткөн. Бул курчактарды жасаш үчүн мен 9 ай Московская долголетиеге барып окудум. Бул текстильный, наркы фарфордон жасалган курчак. Анан мен кызым да курчак жасайт да. Биз ошо только биринчи чыкканда выставкаларга. Муну атайын окутат бекен, курчакты жасаш үчүн. Ооба. Мен 9 ай окудум. 9 ай окуп сертификат алдым. Бизге сертификат берди. Азыр эми мен авторский кукла неме кылганга үйрөтүп, уже экинчи жыл окуп атам да. Уже мындай курчак жасаганды үйрөнүп атабыз азыр. Фарфордон.
Биз биринчи выставкаларга 15-жылдан бери катышып келатабыз кызым экөөбүз. Себеби ал да курчак жасайт да. Элчиликтен ушу Кыргызстандын атынан көргөзмө жасап бериңиздер деп чыгарат эле. Анан биз только курчак менен барганда мындай супсак болуп калат эле да. Себеби башкалардын эң мыкты көргөзмө азербайжандар, армяндар кылат. Себеби алардын диаспорасы аябай күчтүү. Ошон үчүн колдоочулар аябай күчтүү. Алардыкы бардыгы жок. Бардык жагынан териден жасалган буюмдары дагы, күмүштөн жасалган буюмдары, курчактары, саймалары, термелели эми укмушалардыкы. Анан ошолордун катарына ошолордон кем калбай, ошолорго тең ата болуп туралы деп анан кийин боз үй алып келгенден кийин алар бизге наоборот суктана турган болуп калышты. Бирок азыр деле менин көп нерселерим жок да, немедечи териден жасалган буюмдар жок. Көкөр, саба дегендер. Ооба, ошолорго каражат топтоп атам. Каражат топтоп ошолорду алышым керек. Боз үйдү толукташыңыз керек турбу? Толукташым керек. Эң биринчи ошо ээр алышым керек. Ээр жок. Өткөндө выставкада неме кылып атканда атайы бул жерде конюшня бар экен, Ворошиловдун баягы 36-жылдан бери иштеп келе жаткан конюшнясы бар экен. Ошол жака барып, конно-спортивный клуб эмеге арендага ээр алып келип, ошо балдарга айтып деп көрсөтүп аттым да. Себеби ээрди дагы көрбөгөндөр, билбегендер бар экен да. Ал ээрлер эми кыргыз ээр эмес да? Казак ээр. Баары бир жанагындай окшош эле. Кыргыз менен казактык окшош эле. Окшош экен. Орус ээрдики болсо немеси жок экен да, жана башында мындай томпойгончу. Берки казак ээрдики бар экен. Жакшы экен анда. Анан эже Чыңгыз Айтматовдун быйыл 95 жылдыгы да. Ошол тууралуу да көп демилгелерди көтөрүп жүрдүңүз эле. Ошол тууралуу да айтып өтсөңүз. Чыңгыз Айтматовдун юбилейин жылыга биз өткөрөбүз. Октябрьскийдеги чоң жанагы өтө чоң ири китепканада Ширин менин кызым жасаган фарфоровый курчактар менен Жамиляны, анан Даниярды жасап, анан кыргызча китептерин таап барып, балдарга кыргызча текст жаттатып, биринчи өткөзгөнбүз. Быйыл 8-жыл болот өткөргөнүбүз. Анан жылда өткөрүп жылга өткөрөбүз биз. Биринчи жыл өткөргөндө бизге кыргыз китеп таппай аябай кыйналганбыз. Кыргызча, именно кыргызча китептеринен тексттерди алып балдарга жаттатайын десем таппай, анан Бишкектен алдырганбыз бир-эки китебин. 90 жылдыгым болгондо биз элчиликте анан улуттар үйүндө ар кайсы жерде 2-3 жерде өткөрдүк. Эми азыр 95 жылдыгына даярдык көрүп атабыз. Буюрса 12 декабрда чоң маареке өткөрөбүз деп турабыз. Аган чейин ошо менин демилгем менен Москвада 7 областтын коомдору бар. Өткөндө Талас коому өткөзгөн, себеби жол алардыкы таластык болгон үчүн Чыңгыз Айтматович, Чыңгыз Төрөкулович Айтматов ошо таластыктар баштап берди. Эми ошо коомдор декабрга чейин ар ай сайын өткөрөбүз деген 7 областта. 7 областта тилегибиз бар. Себеби бул 90 жылдыгын өткөргөндө аябай талаш болуп калганда, баардык коом өткөргөн. Баардык коом өткөргөн, анан талаш болуп калып, эртең менен бир коомго барып, түштөн кийин бир коомго барып, ушундай шашылыш болуп калган. Ошон үчүн эртерээк баштап өткөрө берели деп ушундай чечим кабыл алганбыз. Жакшы экен. Анан биздин көрүүчүлөргө дагы кызык болсо керек, сиздин өзүңүз тууралуу, үй бүлөңүз тууралуу айтып өтсөңүз. Мен өзү орус тил мугалимимин, 3 балам бар. Биз азыр бардыгыбыз Москвадабыз. Балдарым Москвадан окуп бүттү. Атасынын жолун жолдоп балдарым медик. Кызым болсо ошо Москвадагы первый МОКТу бүткөн, ал дизайнер одежды. Бирок курчактарды дагы жасайт. Ошо боз үйдү тигип,
ар кайсы жака көчкөндө ошо балдарым анан коомдогу активист балдар жардам берет. Ошо мен чакырганда келишип, ошо биздин көлдүн балдары, таластык балдар эң биринчи тиккенде 7 областтан 7 баланы чакырып, атайын ошо ырым кылып, анан баардыгына калпак кийгизип, ошо ынтымактуу болуп, биригип ушундай иш кылалы, бир колдон жең чыгарып, ошо тилегибиз бир болсун деп ошонткенбиз. Анан Кудайга шүгүр, ошо балдарды чакырганда келип жардам берип турушат мага. Боз үйдү көчүргөндө бул кээ бирде ар ай сайын көчүшкө туура келип калып атты да. Ошондо кыйналып калат экенсиң. Анан ушул жайды элчиликтен мага Клара Саматовна сүйлөшүп 1 жылга алып беришти. Азыр ушул жерде ай сайын 1 жолу же 2 жолу ошо кыргыздын маданиятын, тарыхын, үрп-адатын даңазалап, ушул жерде иш-чараларды өткөрүп атабыз. Жакшы экен эже. Анан Кудай буйрса келечекте кандай иш пландарыңыз бар? Эми ушул боз үй менен кыргыздын маданиятын, адабиятын даңазалап, жеке эле Москва жергесин эмес, башка Россиянын шаарларына дагы чыксам деген ниетим бар. Ал үчүн мага колдоо керек. Анан биз ар ай сайын ошо музейде иш-чара өткөрүп турабыз деп ниет кылганбыз. Бирок каражат бир иш-чара өткөргөндөн кийин эле түгөнүп калат экен. Кудайга шүгүр, өткөндө биздин көлдүн аксакалдары жардам берген, Ысык көл коомунун аксакалдары 7 аксакал бар. Ошолор жардам беришкен. Анан эми жакында ошо Нарын областынын уздарын чакырып көргөзмө өткөрсөкпү деген ниетибиз бар. Эми ошого каражат издеп жатам. Эгер ошо каражат табылып кала турган болсо, ошо Нарын областынан келген уздарды даңазалап, себеби ушундай сонун керемет шырдактарды, бул дагы Нарындан келген, ошо нарындык уздарды дагы бир бул жерге Москва жергесине алып келип, башка улуттарга биздин уздардын кандай керемет буюмдары бар экенин бир жалдагы көрсөтүп, бардыгы кол менен жасалган, бир дагы нерсеси станок менен жасалган эмес, бул өзгөчө шырдак. Дагы спонсорлор табылып кала турган болсо, ошо нарындыктарды чакырып чоң көргөзмө өткөзөбүз деген ниетим бар. Аны сыртка, боз үйдүн ушундай жерде дагы, музейде дагы, анан сыртта дагы болгондо баягы казанды кайнатып, борсокшо кылып, самоурду кайнатып, анан мындай накта кыргызча кылып өткөрсөм деген ниетим бар. Ошого жай караштырып издештирип атабыз. Эгер жай табылып кала турган болсо, ошондой шартта өткөрсөк абдан жакшы болмок. Ошо тилектериңиздин баары ишке ашып кетсин. Ишиңизге ийгилик болсун эже. Дайым ушул кыргыздын улуулугун даңктап, барктап, өзүңүз дагы эл ичинде эсен жүрө бериңиз. Айтканың келсин, рахмат. Кыргыз куттуу эл, кыргыз түптүү эл. Биздин кылымдардан кылымдарды карытып келаткан боз үйүбүз, ак калпагыбыз, ак элечегибиз дайым кыргызыбыздын көркүнө көрк, демине дем кошуп келет. Бар болуңуздар, түгөнбөйт кыргыз баяны.